Кыргыз Республикасы Борбордук Азиядагы Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Кытай менен чектешкен тарыхы бай, жаратылышы кооз, терең салттары бар. Бүгүнкү күндө эгемендүү мамлекет статусун сыймыктануу менен алып жүргөн өлкө. 2021 жылдын 11 апрелинде кабыл алынган Конституцияга ылайык эгемендүү, суверендүү, демократиялык, укуктук, унитардык, социалдык, президенттик башкаруудагы мамлекет. Кыргыздын тарыхы 22 кылымдан 3000 жыл ашуун убакыттан бери ар түрдүү маданияттарды жана дөөлөттөрдү камтыйт. Байыркы маданиятын сактоого жардам берип келе жаткан, анын бийик тоолуу жерде алыста жайгашканына карабастан, өлкө улуу жибек жолунда жана башка соода жана маданий каттамдардын алкагында бир нече улуу маданияттардын кесилишинде турган. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинде 1991 жылдын 31 августунда мамлекеттик көз карандысыздыгы жөнүндө декларация кабыл алынып, Кыргыз Республикасы көз карандысыз, эгемендүү, демократиялык мамлекет катары салтанаттуу жарыяланган. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнү 31 август Кыргызстандын улуттук майрамы катары белгиленип келет. Официалдуу Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын күнү. Көз карандысыздык бул тышкы көзөмөлсүз, басымсыз, же башкалардан көз каранды болбой иш кылуу, чечимдерди кабыл алуу жана жашоо мүмкүндүгү. Кыргызстандын борбору Бишкек, калкы боюнча республиканын эң ири шаары. Туруктуу калкы 1,5 миллионго жакын. Өлкөдөгү туруктуу калктын саны 2025 жылдын башына карата баалоо боюнча 7,33 миллионду түзөт. 2024 жылдын ноябрь айында 7 миллионунчу кыргызстандык тоолган. Кыргызстандын аянты 199,951 чарчы километрди түзөт. Социалдык экономикалык көрсөткүчтөр боюнча өнүгүп жаткан өлкөлөрдүн катарына кирет. Кыргыз мамлекети өзүнүн конституция, баш мыйзамын, официалдуу символикасы, гербин 1994 жылдын 14 январында, туусун 1992 жылдын 3 мартында, мамлекеттик гимнин 1992 жылдын 18 декабрында кабыл алуу менен чыныгы эгемендүү өлкө экендигин көрсөтө алды. Азыркы учурда колдонуудагы Конституция 2021 жылдын 11 апрелинде референдум аркылуу кабыл алынган. Кыргыз Республикасынын улуттук акча бирдиги сом 1993 жылы 10 майда жүгүртүүгө чыгарылган. Кыргызстан 1992 жылдан тарта татаал социалдык экономикалык кырдаалдын айынан көп вектордуу саясат жүргүзүүгө аргасыз. Ал республикага инвестицияларды алып келүү максатында зарыл карым-катнаштарды түзүп келет. Бириккен Улуттар уюмуна, Дүйнөлүк соода уюмуна, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык боюнча уюмуна, ЮНЕСКОга, көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигине, Жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмуна, Шанхай кызматташтык уюмуна, Ислам кызматташуу уюмуна, Экономикалык кызматташтык уюмуна, Түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтыгынын кеңешине мүчө болду. Бажы союзуна, Евразиялык экономикалык коомдоштукка интеграцияланууга кадам таштап, жакынкы эле эмес, алыскы да чет өлкөлөр менен байланыштарды жөнгө салууда. Кыргызстан башка элдер менен эл аралык укуктардын жалпы таанылган негиздерин сактоого, достукка жана кызматташууга жарыя салып, мурда кабыл алынган өзүнүн милдеттерин сактоосун билдирген. Манас атабыздын эле бизге калтырган 7 осуятында эгемендүүлүк кандай зор эмгекти талап кылынаары көрүнөт. Эгемендүүлүк майрамы Кыргыз Республикасында өлкөнүн эң маанилүү, негизги майрамдарынын бири. Бул күн биздин эркиндигибиздин, өз алдынчалыгыбыздын, өлкө катары, эл катары биримдигибиздин символу. Бул майрамга мамлекетибиздеги бир дагы башка майрамдар тең келе албайт. Эгемендүү жылдар оңой болгон жок. Мекенибиз көптөгөн окуяларды башынан өткөрдү. Режимдер, бийликтер алмашты. Ушунун бардыгына карабастан өлкөбүз ийилди, бирок сынган жок. Албетте, келечектеги өлкөбүздүн тагдыры кандай болоорун анык айта албайбыз. Бирок бизди жаркын келечек күтүп тураарына ишенебиз. Эгемендүүлүк болуп турганда тилибиз, элибиз, маданиятыбыз болуп турганда биздин мекенибиз да жашай берет. Биз эркин жана бакубат өлкөнүн балдарыбыз. Улуу ата-бабаларыбыздын баа жеткис белегин көздүн карегиндей сактап, үмүттөрүн ишке ашыруубуз зарыл. Эгемендүүлүк деген сөз эле өзүнө өтө көп жана маанилүү, оор басырыктуу, орчундуу сөздөрдү камтыйт эмеспи? Алар манас, эркиндик, көз карандысыздык, эмгек, патриоттуулук, укук, мыйзам, инсан, маданият, тил, ынтымак. Ушунун бардыгы чогулуп, эгемендүүлүк сөзүн курат десек ашык болбос.
31 август күнү Кыргызстандын борбору Бишкек шаарында, облус район борборлорунда, шаарлар аймагында майрамдык иш-чаралар шаңдуу өтөт. Мына биз дагы жер бетиндеги ири мамлекеттердин бири Россия Федерациясынын борбору Москва шаарында биргеликте салтанаттуу майрамды белгилеп отурабыз. Советтер Союзу 1991 жылы кулагандан бери өлкөдө эмгек миграциясы калыптанган. Кыргызстандын 600 миңден ашуун жараны эмгек мигранты болууда. Эмгек мигранттардын негизги агымы Россияга келген. Ошондой эле Казакстан, Түркия жана АКШда да иштегендер көп. Алардын акча которуулары ички дүң продукциянын 1/3 түзөт. Бул көрсөткүч боюнча өлкө дүйнөдө алдыңкы орундарды ээлейт. Акча которуулар өлкөдөгү жакырчылыкты азайтууга маанилүү салым кошуп келет. Тарыхын билбеген калктын келечеги болбойт демекчи. Жаңы тарыхтагы Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүнө жол салган, мамлекетибиздин негизделишине, өнүгүүсүнө өмүрүн арнап, салым кошкон аталарыбызды да атабай кетсек болбос. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн башында турган инсандар Иманалы Айдарбеков, Абдыкерим Сыдыков, Ишеналы Арабаев, Абдыкадыр Орозбеков, Жусуп Абдрахманов, Баялы Исакеев. Кыргызстаныбыз өнүккөн алдыңкы өлкөлөрдүн катарында болушуна бардыгыбыз салымыбызды кошууга чакырабыз. Урматтуу мекендештер, баарыңыздарды Кыргыз Республикасынын көз карандысыздык майрамы менен чын дилибизден куттуктайбыз.